Дааватты жоюп атат дегендерге айтарым, даават жоюлбайт. Дааваттан биз эч жамандык көргөн эмеспиз. Тескерисинче 90-жылдардан кийин канчалаган жарандарыбыз даават уккан соң оң жолго түшкөндүгүнө далилдер өтө эле көп. Ага баарыбыз эле күбө болуп келе жатабыз. Дааватты мечиттерге чогултуп алып айткыла, аш тойлорду айткыла, маркумду акыркы сапарга узатууду айткыла, эл чогулган жерлерди айткыла, WhatsApp группаларды айткыла, соц тармактардан айткыла. Азыр эми 21-кылымда даават айтууга каалагандай түрдүү мүмкүнчүлүктөр бар. Айылдардагы WhatsApp группалар аркылуу, мисалы, саат баланчада мечитке чогулгула, дааватчы келди, даават уккула десеңиздер, заматта чогулуп калышат. Азыр эми ар бир айылда мечиттер бар да, ар бир айылда ошо WhatsApp группалар бар. Муфтиятка жардам беришибиз керек экенин мен көзүм жетти. Муфтиятты, анан аалымдар кеңешин күчтөшүбүз керек экен. Аалымдар кеңешинин тизмесин алып карасам, мечиттерде, интернет булактарда даават айткан күчтүү аалымдарыбыз жок экен. Мисалы, мына 21 кишиден турат экен. Анын арасында мисалы Максат Токтомушев, Садыбакат Доолов, Нурулло шейх, Абдурахман шейх сыяктуу күчтүү аалымдарыбыз жок экен да. Албетте, биз сиздердин ишиңиздерге кийлик ише албайбыз, бирок жон гана сунуш иретинде айтып атабыз. Эми баягы ушуларды киргизип, аалымдар кеңешин күчтөп, бир муштум болуп, мен мусулманмын деген жарандарыбыздын баарын муфтиятка, аалымдар кеңешине баш ийгендей кылсаңыздар, кандай жакшы болор эле да. Ошондо жарандарыбыз баягы Хизбут Тахрир, Якын Инкар деген сыяктуу радикалдуу агымдарга ээрчип кетпейт эле.